Assalamu alaikum, урматтуу келечек турак чекайтетүүнүн мүчөлөрү жана кыргызстандык бир туугандар. Бүгүн дагы жакшы күндөрдүн бирөөсү болуп атат. Эмне десек, адаттагыдай эле келечек турак чекайтетүүнү катталган жарандардын бирөөсү өзүнүн ээси болуп, сиздердин өзүңүздөрчө ушул турак чектин документин тапшырып, жана ушул турак чектин ээси менен бир аз маек куруп берсек. Саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Биринчиден сизди дагы бир ирет куттуктайбыз. Өзүңүздүн үйдүн ээси болуп атасыз. Биринчиден үйдүн документин сизге тапшырып берели. Үйүңүз куту болсун. Ушундай жакшылыктар болсун. Кичинекейлер чоңоюп ошол жерде сонун тойлор өткөрөлү. Кийин өзүңүздү тааныштырып, кезекке келип турган каталыңызда деги эле өткөргөн киши катары ушулар боюнча бир аз маек куруп берсеңиз. Биз катталганда Нарматов Бектемир жолдошум менен катталганбыз, негизи келечек кооперативге. Укканыбыз ушу ютубтан көрүп, анан менен бир комшу байкебиз үй алган сиздерден. Ошонун эмеси менен да мындай эмес себепчи болду бизге ошо сиздерге келип катталышыбызга. Анан могу күткөн аралыгыбызда бизде мындай айнып акчаны кайтарып алыш, андай нерсе болбоду бизде. Сабыр менен эле күтүп туруп. Көпчүлүк эле жарандарга кооперативге чогулганда акчабызды кайтарып алсак барганда ойлорго бат беребиз. Сиздер эмне үчүн андай болду? Себеби эмнеде? Билбедим, бизде андай болбоду вообще эле. Негизи башында кооперативтерди тандаганда көп кооперативтерди карадык да, негизи список боюнчачы. Анан могу жолдошум туруп алып ушу келечекке мен алабыз. Негеде билбейм, ушул жакка ишенич болду. Ушул менин жолдошумдун эмеси менен ушу сиздерге ошол бойдон албай калабыз, келбей калат деген ой деле болбоду го дейм бизде. Ошол жөнүндө ишенип турдуңуз. Ишенип эле келдик да, анан ой кайра келип алабыз акчаны андай деген болбоду. Сабыр менен күтүп турдук. Мына эми Кудай кааласа келебиз. Очередтес үй болуп атабыз. Сиздерге канча болду сүйүнчө айтканыңызда? 2 жумадай болду. 2 жума калды. Birisi 15. Mayıs sözünü aytkanız. 15. iyun. Yapısı olup oldu. Kuda kalsa yaxşı 2 Cuma'nın içinde olmuş. Şimdi 2 Cuma yüzlerin aralıkta sitede kıyımsızlıklar boldu. Eğer olmasa kanday oldu. Ceğe muayene kalırımızda. Yok. Yüz degende bizde негизи Allah Taala'nın emesi var ya. Bizde kıyımsızlık bolbodu. Эми көп квартираларды көрдүк. Кээ-бирлери документте проблема болду, кээ-бирлеринин ремонту жакпай калып атты. Анан өзүбүзгө жаккан үй ушул болду да. Кай жактан алдыңыздар? Уландан, район, микрорайон Уландан алдык. Канча бөлмөлүү, канчага алдыңыз? 1 бөлмөлүү үй алдык. Сен насыңбы айтыш керек? Көрүңүз, кандай алганбасыңыз ушундай айтасыздар. 46 миллион долларга алдык да. 46 milyon dolar. 46 milyon dolar. Жақсы. Элитный квартира аласыздар. Алганы өзүңүзгө жактыбы? Эмнеси менен жакты? Үйдүн аурасы жакты, анан ремонту жакты. Байкашыбызга караганда сизге ошо ремонттун ичиндеги мебелдер менен колдо калды. Кайсысын көтөрөбүз, арал жашайбыз. Ошондой. Жолдошуңуздун күндө Россияда. Ал күндө Россияда. Ал келе албады, ишине байланыштуу. Мен балам үйдө болгон үчүн мага эми берип, мен жөн. Даярдыңыз берипсиз. Жакшы. Кооперативге болгон каалоо тилегиңиз болсо, сизде азыр бизде сиздей болуп, сизге катарлаш 13 жаран рұқсат берген да. 13 жаран үйүздө бар, арасынан алгандар бар, сиздер менен болобуз. Мындай күтүп аткан жарандарга ошолорго каалоо тилегиңиз, наразычылыгыңызды, ыраазычылыгыңызды өзүңүздүн айта турган сөзүңүз болсун. Наразычылыгым жок. Ана сиздерге рахмат биринчиден. Чуркаган балдарга баарыңарга рахмат. Биздин юристтер жардам беришти. Ооба. Эмне жагынан жардам бердиңиз? Булар эми полный эмени ушулар кылат экен да, негизи государстводагы полный эмени чечет экен. Биз баардык кол койдук. Болду ошол экен, калган ишти полный булар кылып берет экен. Ошоңузга рахмат. Анан сиздерге ийгилик, дальше дагы ушундай бизге окшогон эмелерди үй издеп, үйгө эме болуп жүргөндөрдү үйлүү кылып сүйүндүрүп жүрө бериңиздер. Ийгилик ишиңиздерге дагы.
Айтканыңыз келсин. Ушундай урматтуу көрөрмандар, мына Нуриса бүгүн дагы Нарматов Бектемир деген кезекте турган жараныбыз буюрса үйлүү болду. Мындан кийинки кезекте турган жарандарга дагы баардыгыңыздарга үй насип кылсын демекчибиз. Баарыңыздар буюрса ушундай интервью берип үй алып сүйүүгө жараткан жеткизсин. Биз сиздерге кызмат кылууга дайын. Görüşmek üzere.